Турак чай жана унаны камсыздандыруу боюнча мыйзамды өзгөртүү сунушталды. Тиешелүү долбоор коомдук талкууга чыгарылды. Анда жарандар милдеттүү түрдө камсыздандыруу полистерин сатып алуусу каралган. Ал үчүн эми кыймылсыз мүлктү каттоо, күрөөгө коюу үчүн камсыздандыруу полиси талап кылынат. Эгер мүлк күрөөгө алган тараптын күнөөсү менен бузулса, кенемте төлөнбөөсү жазылган. 4 айдын ичинде 18 жаран кайрылды. Аларга 4 миллионго жакын накталай акча каражаттарын жардам бердик. Эми ошол өрт же табигый кырсык болгон учурда да айтып кетейин, албетте эми өрттө өзүнүн шалакылыгы болсо, же болбосо атайылап өрттөп жиберген учурларды ошолорду биз карайбыз. Адам өзүнүн айыбы менен, өзүнүн шалакылыгы менен, өзүнүн күнөөсү менен болуп калган учурларда мыйзам боюнча төлөнүп берилбейт албетте. Муну менен камсыздандыруу милдетти транспорт каражаттарынын ээлерине, унаны ижарага бергендерге да жүктөлөт. Бул эрежени киргизүү аракети өлкөдө бир нече жылдан бери көрүлүп келет. Бул жагдайда айдоочуларга айыппул салуу да каралып, анын мөөнөтү жыла турганы кабарланган. Дегени менен көпчүлүк учурда жарандар өздөрү камсыздандырууга кызыктар эмес. Мен машинаны уруп алсам, бирөө келип дагы мени урат да, урудур. Мен ошо машинаны тикелаш үчүн 4 ай, 5 ай күтүшүм керек. Мен тилек кылышым керек да. Ол секин барып өнүгөт бул нерсечи. Уна жок, менде үйдү камсыздандыра элекмин. Эми баягы мамлекеттин койгон закондорун ошо аткарып атабыз да. Берген беребиз. Ошол. Жылына канча төгөсүз? 2200. Узартып турасыз, барган? Ооба. Турак чайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу мыйзамда каралган. Бирок аны аткарбай койгондор үчүн жоопкерчилик жок. Учурда аймактарда турак жайларды камсыздандыруу жылына 600 сом, шаарларда 1200 сом. Күтүүсүз кырсык болсо аймактарда 500 000 сомго чейин, шаарда 1 миллион сом камсыздандыруу төлөмү берилет. 500 000ге чейин кепил болуп атпайбызбы? Бул кырсыктын өлчөмүн карайбыз, канчалык деңгээлде, балким шыбы эле же чатыр эле күйүп кетиши мүмкүн, же болбосо полу эле жабырып калышы мүмкүн. Ошолордун өзүнүн калькуляциясы бар, тарихи бар. Ошого салып туруп, ошого жараша эсептеп, ченелген акчаны төлөп беребиз. Ош облусунда былтыркы жылы табигый кырсыктан жана өрттөн жапа чеккен 30 жаранга 9 миллион сом төлөнүп берилген. Ал эми авариялык абалдагы техникалык талаптарды бузуу менен курулган. Камакта турган турак жай камсыздандырылбайт. Ошол эле учурда камсыздандырылган деп шалакылыкка да жол берүүгө болбойт. Бул жагдайда зыяндын орду төлөнүп берилбейт. Негизи эле көрүп атабыз, аба ырайынан ар кандай кырсыктар болуп атат. Бул камсыздандыруу эми аз эле акча менен ошол 1200 сом төлөп, бирок ошо 500 000ге чейин мамлекет тарабынан кайра кепилдик болуп бизге камсыздандырып берип атат. Бул жагы өтө жакшы. Эми кырсык айттырбай келет. Ошон үчүн биз мындай нерсени колдоп, камсыздандыруу кылып кепилдик алып алганыбыз өзүбүзгө жакшы. Ал эми ыктыярдуу түрдө биз мисалы үчүн бизде көп үйлөр жаңы, анан кийин 3 миллион, 5 миллион, 10 миллион дегендей ар кандай үйлөр бар, турак үйлөр бар. Аларды ыктыярдуу ушул миллион сомго чейин биз обязательное страхование, милдеттүү түрдө камсыздандырып атпайбызбы? Андан тышкары дагы 5 миллионго да страховать этем, камсыздандырам десеңиздер болот. Ал ошол үйдүн, турак үйдүн баасын менен айтып кеттим го 0,2%-тан 0,5%ке чейин биз баалап туруп, үйүңүздү көрүп, ошонун состояниясына карап, аны камсыздандырып беребиз да. Өлкөдө 7,5 миллиондон ашык турак жай бар. Бийлик анын жок дегенде 60%-ын камсыздандырууну максат кылууда. Мындан сырткары Кыргызстанга унасы менен келген чет өлкөлүк жарандар машинасын милдеттүү камсыздандыруудан өткөрүшү керек. Анткени 1-июлдан тартып автоунаасын камсыздандырбаган чет өлкөлүк жарандар жана ишканалар айыппул төлөй баштайт. Алмагүл Эрке, Багызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.